Биринчи кезекте ярмарканын уюштуруунун максаты бул мындай айтканда базар экономикасында бул базар регулирование деп коет да. Эмне үчүн дегенде наркы базарларда алар жеке ишкерлер өзүнүн каалаган баасын коет. А ярмарка бул мындай айтканда атаандаштыкка аларга бир конкуренция жасап атышат да. Ошого биз мына Бишкек шаарда 3 жерде болуп атат. Жана ар бир район борборлорунда ушундай ярмарка өтүп атат. Ар пятница, суббота, воскресенье ярмарка уюштурушат да. Ошон үчүн биздин элибиз бир жумага ылайыктуу өзүнө продукция кылса болот. Бул жерде ярмаркадан этти мына 680 сомдон, сабыз 30 сомдон, картошка 40 сомдон, алманы 50ден 70 сомго чейин, макарон, un, шекер мына ошол жерден алып бир жумага ылайык. Ушундай үйгө алып барып, жакынакай бир жуманын ичинде продуктаны колдонуп, кийин дагы бир жумадан кийин келсе болот да. Мындай бул ярмаркаларды баардыгы жергиликтүү бийликке биз тапшырма койгонбуз. Азыр мына мен видео менен да текшердим. Анча мынчалары ярмаркалар окшоп атат. Аларга тапшырма койдук. Тазалыкты караш керек. Жакшынакай шарттар түзүш керек. Мындай окшогон шартерлорду коюш керек, столдорду коюш керек деп ошондо өзүм текшерем. Азыр мына тапшырма койдум. Бүт райондорго барып ушундай ярмаркалар жакшынакай адамча тазалыгы да болуш керек, шарттарын түзүш керек да. И балдарды көзөмөлдөп туруш керек. Бул жерде дагы кийинки максат биз айтабыз, ярмаркадан келип эле алсатарлар иштебеш керек. Именно ошол жерден фермер келип сатыш керек. Жана заводдон келген продукциялар түз сатылыш керек. Ошон үчүн элге ортомчу сатканга мүмкүнчүлүк жасап беришекпиз деген ойдобуз. Бул майга чейин, июнга чейин болот. Кийин анан кийин жай кезинде уже андай бышыкчылык болуп калат, дарыбыз конур бышып калат, ушундай анан кичине ярмаркалар керек эмес болуп калат. Бирок биз дагы мындай айтканда биз мамлекет мурда дыйкандарга анча киришпечи бааларыначы. Дыйкан сен өндүр, жана сен өзүң өндүрүп, өзүң каалагандай сат деп. Эми биз азыр мамлекет тараптан биз бааларга дагы мындай атаандаштык жасайын деген ойдобуз. Бул ярмарка аркылуу. Келечекте биз өзү негизи мындай деп ойлоп атабыз, бул дыйкандын түзмө түз базары болуш керек. Дыйкан өзү келип, өзүнүн продукциясын өзүнүн базарга сатыш керек, өзүнүн баасында сатыш керек. Ортомчуну жок кылганга аракет жасайбыз.